айлам жоқ, мына үйде ушул акыбалга кичине бала чака колпоңчулар кичине тургузду. Көз жашын төккөн айым жардам сурап кайрылбаган жери калган эмес. Турагы күйүп кеткенден бери ушундай абалдагы үйдө 3 небереси менен күн кечирет. Үстүнөн суу тамып, астынан сыз өтүп, 5 жылдан бери жашап келе жаткан айым жашоосу кооптуу экенин айтат. Түшүп калат. Себебин аркы үстүндө үй бар да, онун суусу түшүп, мага түшүп, меники мындан айым түшүп. Дагы күндөрдүн биринде бул түшүп калабы деп корком, билбейм, түшүп деле калышы мүмкүн. Себеби аркасы көңдөй эмес. Аркасы мындай эле немеге жерге эле уланып калган да. Эми өзүңөр деле көрөсүңөр. Мына чыксаң эле жер да, жер. Мындай өзү мына дубал немеге эле жерге мындай чапталган үй. Убактылуу жашоого ылайыкташкан бул үйдүн ар тарабынан шамал кирет. Мындан улам жылытууда кыйынчылык жаратат. Жергиликтүү бийлик тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген газ баллон же көмүр буларга берилген эмес. Учурда керексиз бут кийимдерди жана таштандылардан кагаздарды терип келип үй жылытышат. Ушу печ свет кымбат. Ого төлөгөнгө акыбалым жок. Ушунду үйдү ысытыш үчүн неме жагып отурам. Не баклашка терип келебиз. Жагабыз, үйдү эткебиз ысытышты. Янжыгат. Деме катинкелерди алып келдим, 3-4 алып келип, элден уялып. Ошо катинкелерди алып келип, азыр 5-6 алып келип жактым. 66 жаштагы карманыбыздын алган пенсиясы болгону 1000 сом. Башка кирешеси жок. Мындан улам жардамга муктаж болгон Бубниса Казакбаева тиешелүү тармактарга 5 жылдан бери кайрылып келет. Көп кабаттуу үйлөрдөн батир беребиз деген убадалар болгону менен маселе чечилбейт. Мэрияга кайрылдым. Мэрияга барсам, милицияга барың деди. Милицияга бардым. Милициялар келип көрүп, мындай справка берди. Онан кийин келип канча неме жоголгонуна дагы мына справка алып кеткендерди эсептеди да. Анан кийин кайта дагы ушуларды алып баргандан кийин олордон келип текшерип, мына кагазды берген, ошо үй беребиз. Андан үйдүн дайымы жок. Июнь окуясында жабыр тарткандарга турак жай берүүдө мамлекеттик комиссия алардын документтерин текшерип, өрткө каршы кызматынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдамасынын негизинде каттоо калган. Ал эми Бубниса Казакбаева үй өртөнүп жатканда өзү болбогондуктан өрткө каршы кызматына маалымат жеткен эмес. Ош шаардык турак жай департаменти бул жабырлануучунун документтери туура келбегенинен батир берилбей калган дейт. Азыркы күндө июнь окуясында болуп өткөн тополоңдо үйлөрү талкаланган күйгөн жарандар толугу менен камсыз болуп бүттү. Бул эженин ошол өкмөттүн кабыл алган токтомдо каралган документтердин топтому убагында чогултулган эмес. Бүгүнкү күндө маселе кайрадан каралууга жатпайт деп эсептейбиз. Эскерте кетсек, 2010 жылда жабыр тарткан 600 үй бүлөгө мамлекеттик дирекция курган үйлөр тапшырылган. Жалпысынан 700дөн ашуун жаран жабыр тарткандыгы тууралуу арыз менен кайрылган. Адина Досумбетова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак.